Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Мама деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Эгер сиз бул тасманын өзүн толук көрүп чыга турган болсоңуз, анда тасманын аягында тасманын маанисине такыр эле түшүнбөй каласыз. Анда эмесе достор, видеону аягына чейин көрүп түшүнүп алууга даяр болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башында эле жалындаган отко күйүп жаткан аялды көрөбүз. Андан соң караңгы бөлмөдөгү бир адам бриллиант сымал затты бир жерге койгондо дароо эле үйдүн ичин нурга бөлөнүп, баардыгы өз калыбына келе баштайт. Ойгонуп кеткен аялы дароо эле керебеттен туруп күйөөсүн издей баштады. Ал үйдүн сыртына чыгып, айлана тегеректен күйөөсүн карап чакыра баштаса, бир кезде күйөөсү анын артынан пайда болуп калды. Аялы үй жумуштары жана үйдүн курулуш иштери менен алек болсо, күйөөсү чыгармаларды, китептерди жазуу менен алек болот экен. Аялы дайыма үйдүн дубалдарына колун тийгизип, дүкүлдөп согуп жаткан жүрөктүн элесин сезчү. Ал күйөөсүнүн чыгармачылык ишин колдоп, анын эргүү алып чыгармаларды жазышына тилектеш болчу. Күндөрдүн биринде алардын каалгасын бирөө такылдатып, күйөөсү эшикти ачса, ал жерге бир адам келип калган экен. Үй бүлө бул нерсеге таң калат, анткени алар адамдардан алыс, талаадагы жалгыз үйдө жашашчу. Ал адам үй бүлөгө "мен бул жерде мейманкана бар го" деп ойлогом деп, дароо эле кетейин деп жатса, меймандос күйөөсү ал адамды үйүнө калтырып, аны болушунча сыйлап, аны менен баарлашып жатты. Жанагы адам үйдүн ичинен чылым чегип баштаса, үй бүлө ал адамга үйдүн ичинде чылым чеккенге болбойт деп айтышты. Аялы жертөлөгө кирип, кир кийимдерин кир жуучу машинага салып, дубалдын бетин карап өзүн жаман сезип эле ал жактан чыгып кетти. Күйөөсү болсо жанагы адамга өзүнүн чыгармачылык бөлмөсү менен тааныштырып, ал адам жалтыраган бриллиант затты кармайын деп жатса, күйөөсү ал заттын абдан баалуу экенин айтып, бул затка менден башка эч ким тийбеши керек деп түшүндүрдү. Алар андан арыда баарлашып сүйлөшүп жатышканда, аялы күйөөсүнө айтып, бөлмөсүнө барып уктап калды. Түн жарымында ойгонуп кетип, күйөөсүнүн жанында жок экенин билди. Биринчи кабатка түшүп, жанагы түнөп калган адамдын кыйналып жатканын көрүп, күйөөсү болсо ал адамга жардам көрсөтүп жаткан экен. Күйөөсү аялына дароо эле эшикти жабууну буйрат. Аялы өзүн жаман сезип баштап, ал мындай учурда дайыма эле бир дарыны иче берчү. Эртеси жанагы адам эч нерсе болбогондой чылымын үйдөн күйгүзүп, андан соң гана сыртка чыкты. Ошол кезде эшиктен дагы бирөө такылдатып, аялы эшикти ачса, жанагы түнөп калган жолоочу адамдын да аялы келип калган экен. Алар таанышканча чай ичип отурушуп, ал үй бүлө өздөрүнүн балдары жөнүндө айтып беришип, "А силердин балаңар жокпу?" деп сурашса, күйөөсү аларга "биздин балабыз жок, бирок биз балалуу болгонду абдан каалайбыз" деп айтты. Анан да күйөөсү ал адамдарга "биздин үйдө канча кааласаңар ошончо жашай бергиле" деп уруксат берип койду. Аялы үй иштерин кылып жатканда, конок аял аны алаксытып, ар кандай кыжырына тийген суроолорду берип, анын тынчын алып, жинине тийип жатты. Ал ортодо эркектер баарлашканча сыртка чыгып, таза абадан жутуп сейилдеп келүүгө кетишти. Аялы жертөлөөдө кир кийимдерди жуу менен алек болуп, кечке сүйлөй берген конок аялды анча жактыра бербей калды окшойт. Андан соң конок аял үстүңкү бөлмөгө чыгып кетти. Аялы иштерин бүтүргөндөн кийин жогоруга чыгып, бөлмөлөрдүн баардыгын карап, бирок жанагы конок аялды таба албай жатты. Бир кезде аялы жанагы жаңы келген үй бүлөгө берилген бөлмөдөн каптын ичинде өзүнүн күйөөсүнүн сүрөтү бар экенин көрөт. Андан соң жанагы конок аял күйөөсүнүн бөлмөсүнө кирип баратканын көрүп, дароо эле ага жетип барса, конок аял бриллиант затты карап жаткан экен. Үй кожоекеси конок аялга "күйөөм жокто, анын бөлмөсүнө эч кимге киргенге болбойт" деп айтып, аны сыртка чыгарды. Бул кезде эркектер да келип калышып, конок аялдын күйөөсү тынбай жөтөлүп жатканын көрөбүз. Аялы күйөөсүнө "сен эмнеге мынчалык аларга кам көрүп жатасың? Биз керек болсо ал адамдардын ким экенин билбейбиз. Анан да мен ал адамдын кабынан сенин сүрөтүңдү көрдүм" десе, күйөөсү аялына "мен аны билем" деп жооп берип, ал адам менин окурманым жана күйөрманым экен. Ал айыкпас дартка чалдыгып, өмүрү бүтөөрүнө саналуу гана күндөр калыптыр. Ал мени чыгармачыл адам катары абдан сыйлайт экен. Ошон үчүн мен дагы аны өмүрүнүн акыркы күндөрүндө сыйлап коеюн деп айтты. Аңгыча болбой эле үйдүн жогору жагынан бир нерсенин сынган үнү чыгып, дароо эле ал жака жетип барышса, конок үй бүлө күйөөсүнүн бөлмөсүнө уруксатсыз кирип, баягы жалтыраган баалуу бриллиантты сындырып алышкан экен. Күйөөсү катуу ачууланып, баардыгын бөлмөдөн чыгып кетүүгө буйрат. Бул нерсеге аялы да ачууланып, конок үй бүлөнү бул жерден кеткиле деп айтса, алар бул үйдү өздөрүнүн үйүндөй көрүп, такыр эле кеткилери келген жок. Андан соң күйөөсү өз бөлмөсүн тактайлар менен бекитип жатканын көрөт. Бир кезде үйдүн ичине дагы бир адам кирип келип, "менин ата энемди чакырып коесузбу" деп айтат. Аңгыча эле анын артынан дагы бир адам кирип келет. Көрсө алар жаңы келген үй бүлөнүн балдары экен. Аялы күйөөсүн таппай, анын эң үстүнкү кабатта турганын көрөт. Дароо эле күйөөсүнө жетип барып, алардын балдары да келишти. Алар үйдөн такыр эле кетпей жатышат деп айтса, күйөөсү төмөнгө түшүп барат. Төмөндө жанагы үй бүлөнүн эки баласы дароо эле бири-бири менен уруша башташты. Аларды ата энеси тынчтантканга аракет кылып, бирок ага болбой эле экөө мушташып баштап, улуусу кичүүсүн катуу зат менен чаап салды. Эмне кылып койгонун өзү түшүнбөгөн улуу баласы дароо эле үйдөн чыгып кетти. Үйдөгүлөр эсин жоготкон баланы ооруканага алып кетишти. Аялы үйдө жалгыз калып, жанагы адамдын канын тазалай баштады. Караңгыда өзү жалгыз отуруп, дубалга колун тийгизип, дагы да жүрөктүн согушун сезип жатты. Тазалаган жеринин каны кетпей калганын көрүп, жертөлөгө түшүп чыракты жандырса, ал адамдын каны бул жака да куюлуп кеткен экен.
Дубал бетине жайылган кандан улам Дубал урай баштап, аялы ал жакты чукуп көрүп, ал жерде бир кичинекей бөлмө бар экенин көрөт. Бирок ал жакта күйүүчү майдан башка эч нерсе жок экен. Жогорку кабатка чыгып, ал жакта жанагы инисин өлтүргөн адамды көрүп коркуп кетет. Ал адам аялга мен мындай болуп кетерин билген эмесмин деп айтып, унутуп калган затын алып сыртка чыгып кетти. Аялы коркуп күйөөсүнө телефон чалып жатса, күйөөсү да үйүнө келип калды. Ал аялына жарадар болгон бала ооруканада көз жумганын айтат. Түн ортосунда алардын үйүнө дагы көптөгөн адамдар келе баштады. Көрсө баягы үй бүлө көптөгөн туугандары менен келип калышкан экен. Алардын улуу баласы качып кеткен бойдон келбей койгондуктан күйөөсү жана башка туугандары ал үй бүлөгө көңүл айтып жатышты. Улам туугандары келе беришип, үйдүн ичине адамдар толуп кетишти. Аялы үйдүн ичине кирген адамдарды такыр эле тыя албай, кээ бирлери үйдүн дубалдарын ар кандай түскө боеп баштаса, кээ бирлери идиш аяктарды сындырып, аялы алардын кылган иштерин жыйнап жетишпей, көңүл айтууга келген туугандары бара-бара бака-шака болуп, ызы-чуу башталып эле тойго айланып баратты. Аялы адамдарга кол жугучка отурбагыла деп канча жолу айтса да, алар угушпай кайра отура беришип, акыры окуя суу түтүктүн жарылышы менен аяктады. Адамдардын баардыгы кетишип, үйдүн ичин суу каптады. Арадан убакыт өтүп, аялынын боюна бүтүп, төрөй турган маалы да болуп калды. Ал төрөлө турган баласына кийимдерди даярдап жатат. Бул кезде баягы өлгөн адамдын каны кетпей калган жерди да оңдоп коюшкан эле. Бир күнү күйөөсү канчадан бери тыным албай жазып жаткан чыгармасын бүтүп, эң биринчи эле аялына окутуп, аялы аны окугандан кийин көздөрүнө жаш алат. Дагы бир күнү аялы баягы оңдолгон жерде кайра эле кан пайда болгонун көрөт. Күйөөсүнүн чыгармасы басылып чыгарылып, дароо эле бири калбай сатылып кетип, атактуу жазуучуга ого бетер чоң атактуулукту алып келди. Аялы бул нерсени белгилеп коюу үчүн күйөөсүнө арнап атайын майрамдык дасторкон жайып жатса, үйдүн астында бир адамдын турганын көрүп чочуп кетти. Күйөөсү сыртка чыгып, жер жайнаган өзүнүн күйөрмандары, окурмандары келип калганын көрдү. Аялы көп адамдарды көрүп, кайрадан тынчсыздана баштады. Баягы жерди карап, ал жерде кандын дагы да көбөйүп калганын көрдү. Жайнаган окурмандар күйөөсүнөн колтамга алып жатышты. Бир кезде аялынын каршылыгына карабай эле көптөгөн адамдар үйдүн дааратканасына кезекке туруп эле кире башташты. Кайрадан эле үйдүн бөлмөлөрүнө адамдар толуп, алар заттарды бүлдүрүп сындыра башташты. Аялы адамдарды токтотуп үйүнөн чыгарганга аракет кылат, бирок адамдар көбөйгөндөн көбөйүп бөлмөлөргө батпай, эми адамдар ойго келбес жоруктарды жасашып, үйдүн ичиндеги заттарды көз көрүнө эле уурдай башташты. Аялы дагы бир бөлмөнү ачса, ал жактагы адамдар музыка коюп алып, баардыгы бийлеп жатышыптыр. Сыртта дагы жер жайнаган адамдар агылып келе жатышты. Аялы дубалга колун тийгизип, согуп жаткан жүрөк карарып баратканын көрөт. Эми аялы эч нерсеге түшүнбөй, үйдүн ичинде ойго келбес жоруктар башталды. Аялы көп элдердин арасынан күйөөсүн таап, андан адамдардын баарын кетирүүсүн суранат, бирок эч кандай жыйынтык жок. Түшүнүксүз нерселер улана берет. Адамдар ызы-чуу салып, бири-бири менен мушташып, үйдүн ичин талап тоноп, талкалай башташты. Бара-бара такыр эле түшүнүксүз нерселер башталып, үйдүн ичинде кадимкидей эле согуш башталды. Адамдар бири-бирин аеосуз өлтүрүп, ал жака спецназдар бастырып келишип, эки жаатка бөлүнгөн катуу куралдуу кагылыш болуп жатты. Аялдын айланасындагылардын баардыгы ач калып тамак сурагандар. Ал эми башкалары согушуп, чаң тополоң болуп жатышты. Акыры аны күйөөсү таап, куткаруу үчүн экинчи кабатка көтөрдү. Бул кезде аялдын толгоосу да башталган эле. Күйөөсү экөө элден экинчи кабатка сурулуп чыгып, күйөөсү аялын бир бөлмөгө киргизди. Аялы ошол бөлмөдөн төрөгөнгө туура келип, төрөгөндөн кийин баласын күйөөсү дароо эле элге алып чыгып көрсөтөм деди. Бирок аялы баласын өзүнө алып, күйөөсүнө такыр бербей койду. Анда күйөөсү унчукпай аны жана баласын карап отура берди. Бир топтон кийин аялынын көзү илинип уктап кеткенде, күйөөсү баласын алып элге көргөзүүгө алып кетти. Ойгонуп кеткен аялы чуркап күйөөсүнө жетсе, күйөөсү баласын элдерге берип жиберген экен. Аялы көп элдин арасынан баласына жетпей, акыры жеткен кезде баласынын денесинен эч нерсе калбай, элдин баары баласынын этинен жеп жатканын көрөт. Ачуусу келген аял уштуу нерсени алып, адамдардын баарын өлтүрө баштады. Бирок адамдар тескерисинче анын өзүн уртокмокко ала баштады. Кайрадан ал жерде күйөөсү пайда болуп, аны куткарып калды. Ачуусу келген аял үйдүн дубалын кармап, жүрөгү таап-такыр эле карарып кеткенин көрдү. Ачууланган аял дароо эле жертөлөгө чуркап, баягы күйүүчү майга жетип, ага өрт коймокчу болду. Күйөөсү жана башка адамдар келип, андай кылбоосун суранышат. Бирок аялы аларды эч эле укпастан күйүүчү майга өрт коюп, үй жарылып, баардык адамдар өлүштү. Жарылуудан кийин эч нерсе болбогон күйөөсү өлүм алдында турган аялын көтөрүп баратат. Ал аялын өз бөлмөсүнө алып келип, сенин жүрөгүңдө мага болгон аз да болсо сүйүү калдыбы деп сурайт. Оң жооп алгандан кийин күйөөсү аялынын төшүн экиге бөлүп, анын кара басып кеткен жүрөгүн сууруп алат да, ал жүрөктүн ичинен баягы жалтыраган бриллиант чыгат. Аны өз ордуна койгондон кийин тасманын башында көрсөтүлгөндөй үйү кайрадан калыбына келип оңолуп баштады. Керебеттен аялы ойгонуп күйөөсүн издеп жөнөдү. Тасма ушундай көрүнүш менен башталып, ушундай көрүнүш менен аяктайт достор. Албетте тасманы көрүп бүткөндөн кийин эч нерсе түшүнбөй көптөгөн суроолор жаралат. Тасманын көрүнүшүндө бир үй бүлөнү гана сүрөттөгөнү менен тасманын автору бергиси келген ой жана тасманын мааниси таптакыр башка. Кыскача гана айта кете турган болсок, тасмада үй бүлөнүн аялынын да күйөөсүнүн да аты аталбайт.
эгер күйөөсүн Кудайдын ордуна элестете турган болсок, алардын үйүн биздин планетабыз Жер, ал эми аялын Жерене деп атап койсок болот. Башында Кудай жерди жана адамды жараткан. Үйгө конок катары келген киши ошол Адам ата деп эсептейбиз. Андан соң Кудай тарабынан обо эненин жаралышы. Адам ата менен обо эне Кудайдын тыюусуна карабай бейиш дарагынан мөмөнү үзүп алгандай эле жаңы келген үй бүлө тыюу салынган затка кол жеткиришти. Адам атанын баласы адамзаттын тарыхындагы эң биринчи зомбулукту жасап, өз бир тууганын өлтүрүшү жана башка баардык нерселерди сүрөттөп отуруп, акыры адамдардын көбөйүшү, канчалаган зомбулуктардын, согуштардын болушу менен бирге адамзат Жеренени же болбосо Жер планетасын оюп, казып, ар тарабынан зыян бериши. Жерене болсо адамдардын баардык зомбулуктарына чыдап, бүткүл адамзатты асырап дагы эле чыдап келет. Айта берсек, тасма дагы да толгон токой мисалдарды берип, адамзаттын мындай иш-аракеттеринин аягында эмне болоорун ачык эле көрсөтүп турат. Биз тасманын урунттуу учурларынын гана маанилерин бергенге жетиштик. Ошентсе да тасмадагы негизги ойдун өзөгүн түшүндүрө алдык деп ойлойм. Видео жакса мага жакты белгисин басып, тасма жөнүндө ой пикириңизди жаза кетиңиз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.